Birlikte satıp gitmişsiniz gerek diyordu. Oy baylık almasın para dışarı diyordu. Baylık bizde almasın para dışarı diyordu. Birlikte biz almastırıp para dağıttı. Birlikte baylıkta özlem kalmıştı diyordu. Olğana bolğanı bir kırgızdın dursun camın. Sadaka olayım, sadaka olayım. Sadaka olayım, patriotun, sadaka olayım, patriotun. Patriotun eldinesinde kalasın, kırgızın nesinde. Köylük o kırgızın nesinde kalasın. O şonuna da odaya şükürdüm kalalım. O elini olayın, o şuna da odaya şükürdüm. Oy başkayla yok, başkayla yok, Allah'ım patriotum. Oy patriotum oğlum, bana kırgızın dursun canımdı, kırgızın dursun canımdı. Oy valeketin alayım, oy valeketin alayım, valeketin alayım. Oy seni halkını unutmayın, seni elini unutmayın. Kırgızın hiç kaçan olmuş, kırgızın olmuş. Oy! Oy! Oy sana olayım, sana olayım. Evet. Oy sana olayım. Sadakan gidin, sadakan gidin. Sadakan olayım, sadakan olayım. Sadakan gidin, sadakan gidin. Sadakan gidip alayım, sadakan gidip alayım. Sadakan gidip alayım. Sadakan gidip alayım. Hurmattуу мекендештер, бүгүн бүтүндөй кыргыз элинин таңырыгы түтөп, кабыргасы кайышып, жан дүйнөсү эңчерилип, туусу түшүп, маданият ааламында тоогулап, кылыч чабармалында чыган уулунан ажырап отурат. 2020 жылдын 20 апрелинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Актаңдай Төкмакын манасчы, оончу, дастанчы Иманалиев Элмирбек Калиловичти 42 жашынын курагында шума жаларабыздан алып кетти. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Ал 5 жашынан комуз карбам, чыгармачыл дүйнөгө эрте аралашып, айылындагы Акжар орто мектебинде 7 класста аяктагандан кийин окуусун Бишкек шаарында улантып, Улуттук филармониянын алдындагы музыкалык студиядан жана Кыргыз мамлекеттик Бүүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинен билим алган. Республикалык Сейтек балдар борборунда, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында, Термечкин атындагы Чүй областык драма театрында, Айткыч коомдук фондусунда үзүлүү эмгектенген. Кайталангыс өнөр ээси 1993 жылы Бишкек шаарында өткөн Актаңдай 93 акындын айтышында баш байгеге болуп, Төкмакын катары атпай журтка таанылган.
ошол күндөн тарта актын даякын айтыштардын көркүн чыгарып, бир нече эл аралык айтыштардын баш байгесин жеңип алган. Коңшулаш Казакстанда өткөн бир нече эл аралык айтыштарда байгелүү орундарды жеңип келген. Элмирбек Иманалиев көп кырдуу талант эле. Манасчы, дастанчы катары Манас эпосунан баштаган эпостарды кыргыз элинин залкар дастандарын көркүнө чыгара айткан. Анын бир нече ондору калк арасында кеңири тарап, элдигир болуп, бир нече жолу коомчулук тарабынан жылдын мыкты ону деп бааланган. Өзүнүн кыска өмүрүндө кыргыз үчүн кылымга тете кызмат кылганы талашсыз. Агабыздын кайталангыс таланты, катылган терең философиясы, айткан ар бир насааты, жылуу жүзү, маңыздуу сөзү журтубуз үчүн түгөнгүс кеч болуп кала берет. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңерген ишмери, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялап, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин атынан Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Раев Султан Акимовичке сөз берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл туугандар, урматтуу кыргыз эл. Бүгүн биз кыргыздын улуу инсаны, улуу дегенге толук хакыбыз бар. Улуу инсаны, улуу акыны Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатып атабыз. Мен алгач эң аввалу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдон ушул жерде турган жакындарына, туугандарына, экран аркылуу көрүп жаткан 6 миллион элге терең аза кайгысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Президент өзү жеке ушул жерге келип Элмирбектин башында туруп Элмирбектин ичине сөз айтам деп өзүнүн тилеген, чын жүрөктөн чыккан тилеген айтты эле. Бирок эми өзүңүздөр билип турасыздар, кырдаал бүгүн башка, кырдаал башкача. Ошондуктан өзүнүн аза кайгысын, өзүнүн ушул биздин ийибизге болгон чоң урматын, чоң сүйүүсүн айтып коюуга, ошондой эле терең кайгырып атканына, ошондо кыргыздын бир маданиятынын жылдызы учуп асманыбыз ушундай жайдап калганына аябай кайгыруу менен көңүл айтты. Барыңыздарга ошол президентибиздин көңүл айтысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бүгүн биз акыркы сапарга сөздү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга тектүүлүктү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга бактылыкты узатып жатабыз. Бүгүн биз сөздүн чыныгы маанисинде акыркы сапарга кыргыздын ак сөөктүүлүгүн узатып жатабыз. Ушул сапаттын, ушул мүнөздүн бардыгы Элмирбекибизде бар эле. Бүгүн биз Кет Буканы, бүгүн биз Талыгулду, бүгүн биз Балык Оозду, бүгүн биз Тыныбекти, бүгүн биз Келдибекти, бүгүн биз Саякбайды, бүгүн биз Сарымбайды акыркы сапарга узатып атабыз. Бүгүн биз Токтогулду, бүгүн биз Барпыны, бүгүн биз Жеңи Жокту, бүгүн биз Эстебести, Айталаны, Туганбайды биздин үйүбүз менен чогуу барга, алардын уруху менен кошо узатып жатабыз. Анткени себеби Элмирбек ушул бардуулуктун, ушул нактылыктын, ушул уруктун алып жүрүүчүсү, ошолордун улуулардын улуу салтын алып жүргөн, көкүрөгү уюган, көкүрөгү эл деп соккон, кыргыз деп соккон, урук деп соккон жигиттерибиздин бири эле. Бүгүн биз Элмирбекибизге кандай сөз айтсак жарашат, себеби ал ошондой сөзгө татыктуу жигит. Бүгүн 6 миллион ел өзүнүн жүрөгүндө, өзүнүн көкүрөгүндө аза күтүүнү жарыялады. Бүгүн 6 миллион ел
Elmirбек улун эстеп кайгырып арманга батып отурат. Бүгүн бүткүл Кыргыз эли, Орбор Азия ким Элмирбектин ысмын билсе, атын билсе, даңкын билсе, кадырын билсе, бүгүн ар бiri өзүнүн жүрөгүндө аза күтүү жаралып отурат. Себеби бардыгыбыздын жүрөгүбүздө, дүйнөбүздө, рухубузда Элмирбектин башы өзгөчө экен. Элмирбек ушунчалык элдин сүйүнчүгүнө ээ болгон. Ушундай бир элдик адам инсан экендигин биз дагы бир жолу анык турабыз. Дагы бир жолу анык турабыз. Карасаңыздар, бул тагдырдын айткан жазганын карасаңыздар. Мына Элмирбек энебиз 2020-жылдын 2020-жылдын 20-апрелинде дүйнө салып отурат. Бул дата, бул мезгил 1000 жылда бир кайталана турган убакыт экен. Bunun дагы өтө символикалык мааниси бар. Мен айтар элем, бул энебиз 1000 жылда бир төрөлө турган Кыргыздын улуу инсандарынын бири экендигин бүгүн дагы Кудайдын тагдыры, Кудайдын саны айтып турат. Себеби ал жака дагы ошол чын дүйнөгө дагы ушундай инсандар керекпи? Билбейм. Бирок эмнегедир Элмирбек энебизди арабыздан, көкүрөгүбүздөн эрте сөгүп кетти. Элмирбектин өнөр дүйнөсүндөгү ушунчалык сөздү касталагандыгы, кыргыздын сөзүн, кыргыздын оюн, кыргыздын көкүрөк жанартоосун ушунчалык деңгээлде айтып, акыркынын, соңкунун улуу инсандарынын бири, акыркы ошол кербендин, акыркы кербен улап келаткан, көчтү улап келаткан залкарларыбыздын бири Элмирбек Иманалиев экендигин баарыбыз түйүп турабыз. Мына бүгүн социалдык сеттерди караңыз. Кыргыздын бардыгы ыйлап атат. Кыргыздын бардыгы арманга батып атат. Кыргыздын бардыгынын көз жашы көлдөй болуп турат. Себеби ушул энебиз биздин Кыргыздын улуулугун тактаган, Кыргыздын атын даңтаган, кыргызды көкөлөткөн, кыргызды даңтаган. Ошол анын күчү сөзүндө, оюнда, обонунда. Элмирбек көп кырлуу талант, акын, манасчы, обончу, төк акын, актандай акын. Мен ушул Элмирбектин 3 күндөн бери ушул жазган ырларын окуйм. Ушунчалык ойлору бийик, ушунчалык терең, ушунчалык мазмундуу, ушунчалык бир жүрөктөн чыккан. Өзүнүн тагдырын өзү жазып койгондой ушундай тагдырдын ырлар экен. Бул мындай акын, мындай ички дүйнөсү терең акын бизде чанда кездешет. Ошо чанда кездешсе дагы, ошол чанда кездешкендин бири Элмирбек энебиз. Акындыгы, төкмө акындыгы боюнча эч кимди алдыга салган эмес. Эч кимди алдыга салган эмес. Сөздүн тулпары, сөздүн күлүгү, ойдун күлүгү Элмирбек энебиз эле. Сөзүндө, ойда, сөзүндө улуу философия да бар. Сөздү жөн эле сөз деп айтчу эмес, бул сөздүн баркын, кадырын, кыраатын келтирип туруп айткандыгы ушунчалык биздин жүрөгүбүздө турат. Биз бүгүн жалпы Кыргыз эли чын сөздүн чыныгы маанисинде улуулугубузду акыркы сапарга узатып атабыз. Элмирбек барар жериң бейиш болсун, топурагың торпо болсун. Сени ошол дүйнөдө атаң Эшмамбет, Алаң Токтогул, Кыргыздын улуу инсандары күтүп атат. Ошол улуу инсандардын арасында биз каалар элек ошол өнөрүңдү мындан ары улап, мындан ары ошол Кыргыз элине өзүңдүн рухуң менен жакшылыкты колдоп жүрөсүң, биз терең ишенебиз. Элмирбек жөнүндө ар кандай сөз бар, ар кандай ой бар. Бирок бизге Элмирбектин улуулугу анын сөзүндө, ырында. Урматтуу туугандар, урматтуу жерде маданият кызматкерлери, кесиптештер, урматтуу манасчылар,
Türkmakında hurmatlı şu çarmazlık hazırlayan benim kesipleşlerim, hurmatlı dostum Sadık. Bugün ben barınızga köpüt aytam. Bugün sizler bir kanatlardan ayrılıp oturasınlar. Bugün Kırgız seyler bir kanattan ayrılıp oturar. Oşanlıktan barınızlarga hayrat kalayım. Bizden ilimizde жүрөр жери, iyi, yaşagan jeri bizdin köpürübüz. Hoş bol ilim. Жаткан жери жай болsun. Çok rahmat. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Шениязовго берилет. Урматтуу улуу инсан сыйлап, улуу сөздү сыйлап келгендер, биз баарыбыз бүгүн бирдей аза тартып турабыз. Кейбеген киши жок Кыргызда. Бир эле үй бүлөсү эмес, бир эле жакын саналаштар эмес, бир эле аны көрүп билип калгандар эмес. Деги улуу сөз деген, улуу салт деген, улуу тарых деген, эмнени аздек деген кыргыздын баары бүгүн ыйлап отурат үйүндө. Бекеринен айтылбаса керек сөз. Карагай ыйлап, талыйлап, караган журттун баары ыйлап деп. Мына бүгүн коронавирусту артына карабай канчалаган киши бул жерде турасыңар. Ошо улуу инсанды, улуу адамды акыркы сапарга узатууга көңүлүңөр чыдабай ушул жерге келип турасыңар. Туура, өлүм деген алат экен, баарын алат экен. Өлүмгө эч ким, ажалга эч ким туруштук бербептир. Кезинде кылычын көтөргөн, жер жүзүнүн жарымын бийлеген Чыңгыз хан деле өткөн дүйнөдөн. Туура, Искендер Зулкарнайын деле өтүптүр. Темирлан Бабур деле өтүптүр. Бирок биздин Элмирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык моюнда кабайык калктын баары чогулуп, суусар дебете кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдауси өтүптүр, Омар Хаям өтүптүр, Баласагын өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо Кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, Кыргыздын сөзүн аздектеген, Кыргыздын көтөргөн кылычы, сундурган найзасы Элмирбек деп, элдин баарын 7 дубанды кыдырып той берсек жарашпайт беле. 42 жаш деген эмне? Карачы. Кирейин десең жарга жери бүтүн, өлөйүн десең көр бүтүн болуп турабыз бүгүн. Айла жок ажырап. Айла жок ажырап турабыз улуу таланттан. Элмирбек деген ким эле? Элмирбек деген ырдын пиреле. Кайсы жери болбосо да оonu шаңкылдап, күлсө күркүсү жаркылдап, кабагын ачып каркылдап, кайсы той болбосун, кайсы айтыш болбосун, кайсы сөз болбосун, кайсы оон болбосун, бүлөгөн кылачтай алдыда сунулуп турат эле го. Кечеден бери ырларын берет Элмирбектин. Кайда тирилип келгендей шаңшыган обону, кайталангыс таланты. Баягы Элмирбек, тирүү Элмирбектей карап отурдук телевизордон. Мына бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Эркек киши ыйлабайт деп кечирип койгула туугандар. Ыйлай турган күн болуп. Ыйлай турган күн болуп турат. Себеби мындай талантты жоготкондо ыйлабасак, мындай талантты узатканда ыйлабасак качан ыйлайбыз? Качан көзгө жакабабыз? Элмирбек элдин гүлү болду, ырдын пири болду. Кайсы жерге барса да Кыргыздын намысын түшүргөн жок. Кайсы жерге барса да улуу Кыргызды даңктап жүрдү. Ким менен болсун, кайсы жерде болсун, Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын салтын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын тилин көтөрүп, барктап, улуу сереге жеткизип жүрдү. Манасчы десең манасчы, оончу десең оончу,
Akın desen akın, sanatçı desen sanatçı. Sanatta Elmirbek'ti kim aytalı dele. Manas aytsa, manasından manas çırar suktанған. Oğun aytsa her biri oğunu şedevr olgan Elmirbek. Bugün ayrılıp durabız Elmirbek'ten. Emne deybiz? Emne deybiz? Emi narkı dünyege attanıp turasыңар Elmirbek. Nar jaka barganda dagı mümkün özüңdün atаңдай болгон tukam kütüp alar seni. Erte geldin desek de kütüp alar, erte geldi desek dagı kütüp alar. Aşık hem tosup alar seni. Aynen aynı Elmirbek sen de gelip kaldın mı sen? Oşol yerde estekem var. Estekem berkeletip alıp жүрөр. Жатқан жери жайлуу топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Ысмайыл айткандары. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн Язбек деген Элмирбектей дагы инсандар чыксын деп тилейли Кудайдан Кыргызга. Кудайга дагы ушундай акындарды берсин. Кудай дагы ушу Кыргыз элине ушундай оочуларды берсин. Кудай дагы ушундай залкар таланттарды берсин. Кош жаткан жериң жайлуу болсун. Сөз өнөр адамдардын атынан Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артисти Төкм акын Жеңишбек Жумакадырга берилет. Senin aldığında ırdap turubay iyilap turam demek söyleyen çok önemli. Göz yumgandan beri iyilap atıp yaşlı göndü. Uyku görmedik. Elmirbek'te görgön her bir insan kolun karmadan, özün candagan, süygön kim Elmirbek'ti görse ben Toktogul'du gördüm. Eşmanbet'ti görgömün, Atay'dı görgömün, Niyazanlı'yı görgömün dep aytsa eş canılıp aytты oylayım. Antkeni dostum ulu insanlarda kандай öneri bolsa oşonun baarın denesine singirip Toktogul mындай ырдаган, Niyazalı mындай komuzsu çekкен, Sayakbay mындай manaş aytkan dep bizge көрсөтүп кеткен, biz көрбөсөк dagы. Elmirbek dosum ölgөн жок. Tübölük жашайт. Ben her bir duamda her bir Kudayga jalınganımda senin atыңды koşup duran dostum. Ağustap bizden bekindin dostum. Armanga salıp ezildin dostum. Ayti şarga canımda sen yok. Azın ben bilsen jetimmin dostum. Ajaldan alıp kalalbay alıp alsızbız bizdi geçirgin dostum. Zamandın aytkan çındığın Elmir, sanatın yaşayt min kılım Elmir. Cılt etken ömür bizde de bütöt, yılmayıp tosup turgunun Elmir. Koş doğun arman, kurgurum Elmir. Hoş olgun dostum, bulgulum Elmir, жатқан жерің жайлы болсын. Сөз достордун атынан Таалай Керималиевке берилет. Урматтуу элим, элде мындай суроо турат. Elmirbek emneden ölüptür деген суроо турат. Elmirbek çoğun kaygıdan öldü. 30 жылдан берки Kırgız eli götürüp tartıp жатқан azap kaygıdan öldü. Elmirbek mansap, biyilik nasabından ölgön жоқ. Elmirbek biyilik üçün, mansap üçün birin satıp, elin satıp, derin satıp жүргөндөрдүн azabından öldü. Elmirbek her bir Kırgız jaranı 15 günge jete turgan akçası жоқ.
5 kılarım un gelgende enesini görgende iyilegen enelerin göz çarşında savunan öldü. Eldirbek men bugün aytat elem, korkpay turup aytam. Ötkö astıda aytıp ketken, Sadık aytıp ketken, Жеңишбек айтып кеткен белгилүү инсандардан, Токтогул атабыздан улук деп коркпой айтам. Анткени биз мунун үнүн угуп жанынан, жүзүн көрүп жүрдүк жанынан. Ошонусу менен биздин жүрөгүбүздө улук бойдон калат. Элмирбектин баардык касиеттер айтылды. Бирок жанында жақын жүрген дос қатары дағы бір белгісіз қасиеті бар эле. Бұл Элмирбектин көз ачыктыгы бар эле. Бир нерсени сезе биле турган жайы бар эле. Ал тууралуу бир нече мисалдарды мен кийин бир жерде болсо далилдеп айтып берем. Кандай себептерден канча жолу ажалдан калгандарыбызды айтып берем. Ошонун баары мамлекетте эмне боло турганын көзү сезип билип турган жаран эле. Элмирбек мен акыркы көп айтпайын, акыркы 3 жылда эртең менен саат 7-де Элмирбектин будильниги менен ойгонуп Кудайдын куттуу күнү WhatsApp'та ачканда Элмирбектин батасы менен элге жазган каалоо батасы менен ойгонуп ошону биринчи окуп ошого эмне деп жооп береримди билбей, мен айтканың келсин дегенден башканы айта алган эмесмин. Бүгүнкү күндөн баштап ар күнү мен ошол убакта мен эмкемдин жайын жаннаттан берсин деп турам. Көзүм өткөнчө башка арга жок. Мүмкүн болсо азыр ошол мамлекетке жазган акыркы бир батасын WhatsApp'ta жөнөткөн мен окуп коеюн кыска кылып. Биздин керемет, эң кымбат, эң таттуу күндөр элибиздин эртеңине, урпактардын уланышына, уулдардын мурасына арналып жашаган күндөрүбүз. Айкөлүбүз баштаган ата бабанын алдындагы карсыбызды актоого болгон ар бир аракетибиздин чыккан майнабы менен жакшы натыйжасы. Canımız menen sezip, denemiz menen tuyup, közümüz menen körüp, kulağımız menen uqqandan artkan kanday rahat var. Men albaktıga жетүү sizlerge, jana azırkı mamleket başındagılarga özüm bolgon ümit işenim zor deyip. Ушундай ümit, ушундай каалоону, ушундай батаны күннүгө жазат эле, күннү кеттенмен жазат эле. Hem ayla çok, emke dozum. Men Kuday'dan, Kuday'ın özü geçirsin, bir elden sorayım. Beni de elektriğe alıp getip beşten ököztü, koştular gel. Hoş bol dostum, hoş bol. Jatkan yerin jaylı olsun. Артында kalgan bulda ballarına Kuday'ım uzun ömür versin. Hoş bol dostum. Сөз жердештерінің атынан профессор Жаңғырбек Бокошев ағазға беріледі. Қадірлі қалайық. Бүгін қырғыз рухының, қырғыз жан дүйнөсінің жел біреген бір желеге жалп етіп түсіп отырады. Бүгін қырғыз елінің улуттук ар намысын коргогон
ер жүрек bir сақчысы көзден қайын болып отырады. Ажалды мықачы дейбіз, ажалды ташбор дейбіз. Бирок 40-тың қырына жаңы келген Элмирбекке қол көтерет деп ким ойлады эле? Арабыздан шапчылып кетет деп ким ойлады эле? Ташқа тамға басқандай тасым сөзі бар эле. Курч кылычтын мизиндей өткүр ойы бар эле. Кардай аппак ниети бар эле. Жүрөк кылын черткен оonu бар эле. Бүгүн Элмирбек жок. Токтогул менен Эшмамбет ичкен булактан суу ичкен. Токтогул менен Эшмамбет жанаша бастырган жолдо баскан. Токтогул менен Эшмамбет үзөңгүлөштүрүп таңчы ырдаган Буракандын белинен устаты Тууганбай акын менен шаңшы ырдаган Элмирбек бүгүн жок. Кыргыз эли кыргыз болуп турганда элдин сырын сырдашар, муңун муңдашар, дагы далай акын чыгар, дагы далай ырчы чыгар. Бирок Элмирбекте ким болот? Элмирбектин ордун ким толтурат? Жай турмушта жайдары көп сүйлөгөн, көп тыңшаган, суроо берсең гүлмүңдөп кыска жооп берген, ушунчалык карапайым, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык ак жүрөк жана эле бүгүн Элмирбек жок. Элмирбектин ырын дагы далай угабыз деп ойлочу элек. Элмирбек менен дагы далай көрүшөбүз деп ойлочу элек. Элмирбекке дагы далай бата беребиз деп ойлочу элек. Бүгүн ажал деген арсыз экен, көзү бар, жүрөгү жок экен, кулагы жок экен, арабыздан Элмирбекти алып кетти. Кош Элмирбек, жараткандан сурарыбыз, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торку болсун, жаныңа бейиштен орун берсин. Кош. Сөз туугандардын арасынан бир тууган агасы Айдарбек Иманалиев агасга берилет. Мактуу калкым, бүгүн Элмирбегиmin жашоодо адамдын баарына келишүү өлүмгө моюнсунуп арабыздан кайтышып кетип отурат. Иним бул жашоодо аз жашаса да, саз жашап, кыргыз эл үчүн, кыргыз элдин маданиятына эмгегин сиңирип, алгылык иш кылганы алдыда айтылган инсандардын сөздөрүнөн билинип турат. Не дейм? Ажалга айла жок экен. Арабыздан кетип отурасың, кагылайын иним Элмирбек. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торку болсун. Кош, асыл залттарым. Элиң, кыргыз элиңин жүрөгүндө, элиңин арасында бир туугандарың, жора жолдошторуң, досторуң, шакирттериң жүрөгүндө дайым сакталсын. Сөз шакирттердин атынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкм акын Азамат Болгонбаевке берилет. Кыйырлары менен кылымдарды аралап келген кыргыздын карт тарыхы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарых сизге окшогон асыл урпагын жоготту. Кыргыздын бүгүнкү күнү дагы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарыхтан бери уланып келаткан кыргыздын улуу рухун алып жүргөн сиздей замандашын жоготту. Тилекке каршы
Kırgızdın geleceği dagı оор жоготууга учурады. Анткени Хан Манаста айткан романдын ырчуулунан бери келаткан улуу акындардын жолун улаган сиздей бабасын жоготту. Сиз өмүрдө коркуп жашабай, толкуп жашадыңыз. Сиз өмүрдө жалкып жашабай, бүтүндөй ааламга сыйбас океандай чалкып жашадыңыз. Кече сүрөттөрүңүздүн көбүн карап олтурсам, көпчүлүгүндө күлүп түшкөн экенсиз. Демек сиз асмандагы күн сымал баардыгына тийип жашадыңыз. Сиз кумурскадан баштап Кудайга чейин сүйүп жашадыңыз. Сиз өзүңүз аздек туткан, өзүңүз жакшы көргөн ала тоомуздан дагы бийик жашадыңыз. 2001 жылы сиз анда улуу өнөрдүн учугун улаган жылдыз болуп жанып турган учуруңузда мен такасы жешилген батинкемди Ош базардан алган чоң чапанымды оронуп алып келген айтышты бүгүн дагы эстеп отурам. Тилекке каршы ошол айтыштын аягы, ошол айтыштын акыры ушинтип түбөлүк менен бүтөт экен. Сиз романдын ырчуулунун артынан кеттиңиз. Сиз Арыстанбектин артынан кеттиңиз. Сиз Токтогулдун, Эшмамбеттин, андан бери карасак Ашыралы атабыздын, Тууганбай атабыздын эстебес атабыздын артынан кеттиңиз. Сизге өнөрдө шакирт дагы болдум. Кудай насип кылып буйруган экен, өкүл бала да болдум. Устатым катарындагы, асыл замандашым катарындагы, атам катарындагы мен сизге миң ыраазымын. Сиз да жалпы кыргыз элине ыраазы болуңуз. Кош болуңуз ата. Урматтуу мекендештер, эл улуу Элмирбек агабыздын жаны учса да жамалы калды. Элмирбек агабыздын сапары бүтсө да саптары калды. Заманыбыздын залкары өлүмдү өзүнүн өрнөктүү өмүрү менен жеңе алды. Бардык өнөр дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн атынан үй бүлөсүнө, жубайына, уул кыздарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Айла жок ажал улук кошуңуз ага. Жараткан өз мээримине алып, жаннаттан сизге жай берсин. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман туугандар, акыркы сапарга жаназага ушундай турмуздар. Ушундай арт жака үй тарап койдур. Жаназа кылат. Жаназа кылат. Жакта элдер кошулуп атпайбы, аяктары жакка койбойт.
Alasa beresesini taktap koyuyordağı o dilimizde kalınlık gelgen nerse şunun için yakınlarından gelip alasa bereselerini taktap koysun. Haydar Bey'e aslı bakıp alasa bereselerini taktap koysun. Canınızı alın. Bazı tasdikta şu hükümetimizden yakşı bir şekilde bürokrasiden tasdikta kanazağa turarı kendimize saptar tuzlarımızda tuz tuz.
çatılık yok. Oturup kozu elin anarız yok. Hazırda kanattan armak buradan alamaz. Ağzına sürüp değilsiz yok. Oşunun haydırı buyurursun yok. Bu karanlık tüm gözüne gelen gün buldu. Tüm